Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгін 22 ноябрь 2025 жыл мен сіздерге жерінің аянты 6 сотық болған өтті сонун сатылуучу жер үй жөнүндө информация бермекчимин. Кызыл китеп, тех паспорт, бүт бар документтери бар. Кийим кечеңиздерди алып келип эле жашай бере турган даяр үйлөрдүн бири. Бул үй барыңыздарга жагат туғандар. Жакмак түгүл түшүңүздөргө кирип тажатат. Нак акчага сатылат. Же болбосо квартирага и машиналарга дагы алмашуу жолдору бар. Ээсинин номери экранда чоң болуп жазылып турат. Ал жагын ээси менен сүйлөшөсүздөр. Баасын азыр айтып коеюн. Акча срочно керек болгонуна байланыштуу баасын $90,000 бааланды. Анан дагы бир аз кеми бар. Негизи бул үй сатылган тугандар. Задатык алынып кадимкидей сатылды. Анан нар жактагы алган адам акчасын толук бере албай калыптыр. Шартына карапчы. Ошол себептен азыр кайра рекламага сатылат деп чыгарып атабыз тугандар. А так башка проблемасы жок. Документтери, кызыл китеп, тех паспорт бардыгы бар. Баасы $90,000 и кеми бар. Жүрүңүздөр, келүү жолун сиздерге түшүндүрөйүн. Мен турган жер тугандар 30 адырдын центри. Шаар жактан келгениңиздерде бул 30 адырдын биринчи светофору. Солго бурулсаңыздар, кара суу жакка түшүп кетсеңиздер болот. Демек ушул жерден сиздер светофордон оңго мен тарапка буруласыздар дагы. Ичкери тарапка бир 250 метр кирип барсаңыздар мечит бар оң жактачы. Ошо мечиттин артында сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Ашып кетсе 250 метр, 300 метр киресиздер, жакын. Үйгө келип калдым тугандар. Бул жак кичинекей калиткасы үйгө кире турган. Бул жак главный ворота. Машинаңыздар менен кирип келе бересиздер. Эки машина жөн эле атат. Жери 6 соток, 4 тарабы тосулган. Заборлорунан бери сонун кылып жасап койгон. Коммуникация боюнча сүйлөй турган болсок, таза суу келген. Свет бар. 2 эмес 3 септик бар тугандар. Запасной кудугу бар. Жогору тарапта кошумча курулуштары бар. Азыр бардыгын кезек-кезек менен көргөзүп берем. Мына ылдый тарабы брусчатка, жашыл зоналары бардыгы даяр тугандар. Освещениясына сөз жок. Кирип эле сол жакта карасаңыздар, могул жакта 5 бөлмөлүү үйү. Өтө мощный экен. Бардыгы даяр. Келесиздер, жашайсыздар. Азыр биринчи ушул үйүн көргөзүп берейин, жүрүңүздөр. Анан нар жакка өтүп кошумча курулуштарындагы секин-секин көргөзөм тугандар. Караңыздар. Действительно сонун экен. Эми мындай видеодон көрүп, мындай жөнөкөй эле экен деп айтып коюш оңой тил менен. Бирок акча чыгарып ушундай үй салыш дагы өзүнчө бир чоң иш тугандар. Ар бир мээнетти балаш керек. Мага лично бул үй жакты. Так, бисмилля деп ушул жактан кире беребиз. Бул жер эми киргенде прихожкасы болуп калат экен. Бут кийим тизип, кийимдерди илип, жеңил желпи болуп бул жакка кирип келе бересиздер. Холл. Бул биринчи комната. Отоплениянын батарейкалары бар. Үй жылытыш боюнча маселе жаралбайт. Так. Бул жак болсо спальня комната. Мына батарейкалар бар, вытяжкалар орнотулган, аба тазаланып турат. Азыр мына кыш деле келип калды. От жаксаңыздар эле үй жылый берет тугандар. Бул 3-чү комната. Детский комната кылып койсоңуздар жакшы болчудай. Күнгөй бет. Мына санузелдер даяр экен, раковиналарды коюп, бардыгы жакшы экен. Так. Эми жүрүңүздөр, мына жакта 4-чү комната солтат. Бул Кудай буюрса конок бөлмө. Көрдүңүздөрбү? Батарейкалар бар. Жакшы, лайктан басып туган урук, дос, жар, группа бүт бар тарапка жиберип коюңуздар. Алар дагы кирип көрүшсүн. Мына жакта сааттардан бери бар экен тугандар. Жакшы, өтө жакшы. Санузелин көргөздүм. Бул жак мен 5-чи комната катары эсептеп кое бердим. Кухня бул жакчы. Фартуктар даяр, суунун канализациянын трубалары чыгарылган. И бул жак топка. Ушул жак топка болот отдельно. Анан мына кухнядан дагы отдельно эшик бар. Чыгып кирип турганычы. Жакшы. Машинага алмашуу жолдору бар. Анан квартирага алмашуу жолдору бар. Бул жер терраса. Стол менен стулдарды коюп, чай ичип ушул жерде күнгө кактанып олтурсаңыздар дагы болот. Бул жакты стяжка кылып койгон, мына сөрүсү, бул калат. Могул жак болсо очок, самор ушул жакта экен. Могул жагы склад, нар жагы
ажаткана. Мына жакта кудугу. 3 септик. Бул 1. Санузелдик отдельно. И кухня мына жактары дагы эконо дагы 2 септик бар экен мына жердечи. Ошол. Менимче түшүндүрө алдым, бардыгы жакшы. Үйдүн артында боковой тараптарында место калтырылган. Мына жак ажаткана, бул жак склад, мына жак очок самовар. Бир жакындатып көргөзүп коеюн. Көрдүңүздөрбү? Жакшы. Мына жашыл зона дейсиздер, жашыл зона бар экен, да эмне керек? Сөрүнү даярдап коюптур. Бардыгы сонунда кыскасы. Туугандар, үйдүн баасы $90,000 жана айтып өттүм. Анан дагы кеми бар, сүйлөшөсүздөр. Эсинин номерин экранга чоң кылып жазып койдум барыңыздарга. Эмне дейбиз эми, ийгилик.